Финансылык чалгын кызматынын төрагасы алмашты. Автокатализаторларды сатууга жана сатып алууга тыюу салынып, айыппул каралууда. Россияда бир тууганын бычактаган кыргызстандык кармалды. Нарында эсептөө палатасынын кызматкери кармалды. Садыр Жапаров кечирим сурайбы? Чүйдө 11 жашар кызды коркуткан жаран кармалды. Президенттин Россияга сапары, мигранттардын үмүтү чоң. Премьер-министр Баткендеги чегара боюнча үн катты. Кыргызстандын финансылык чалгын кызматынын төрагасы болуп Канатбек Тургунбеков дайындалды. Бул тууралуу мекеменин сайтына жазылды. Жаңы дайындалган жетекчиси Канатбек Тургунбеков шайлоо учурунда президент Садыр Жапаровдун штабын башкарган. Кыргызстандын өкмөтү өлкө аймагында автокатализаторларды сатууга тыюу салмакчы. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Негиздемесинде айрым учурда кээ бир товарларды сатууну чектөөгө укук бериле турганы айтылат. Мында абаны зыяндуу заттардан коргогон автокатализатор тууралуу сөз болууда. Экономика жана финанс министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү автоунаанын 80% катализатору жок же иштебейт. Өкмөт Бишкекте иш маселеси өтө курч турганын эскертти. Мындан тышкары, катализатордогу палладий дүйнөдө дефицит экени кошумчаланды. Курамында баалуу металл бар палладийге болгон суроо талаптын күчөшү жана баасынын өсүшү катализаторду унаадан чыгарып же урдала башташын шарттайт деп айтылат негиздемеде. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, чектөөлөрдү экологиялык жана техникалык коопсуздукка жооптор орган көзөмөлдөшү керек болот. Ал катализатор саткан же сатып алгандарды айыпка жыгуу укугуна ээ. Айыппулдун көлөмү эреже бузуулар кодексинин 4-категориясына ылайык жеке жактарга 7500 сом, юридикалык тараптар үчүн 23000 сом өлчөмүндөгү чегерүү каралып жатат. Россиянын Екатеринбург полиция кызматкерлери эжесине бычак менен кол салып, аны көкүрөгүнө сайган Кыргызстандын барган мыйзамсыз мигрантты кармады. Россиянын маалымат каражаттарынан билдиришинче, окуя Ленин проспектиндеги үйдүн биринде болгон. Жакын туугандары урушуп, андан кийин чыр-чыккан. Жабырлануучу ооруканага жаткырылып, анын бир тууганы кармалган. Ал кылган ишин мойнуна алган. Жабырлануучу жана кол салган адам Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү аныкталды. Жабырлануучу ооруканадан чыккандан кийин депортацияланып, анын бир тууганы сот алдында жооп берери көтөрүлүүдө. Пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча эсептөө палатасынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. 2021 жылдын 15 февралында УКМК пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын Ысык көл жана Нарын облустарынын аймактары боюнча аймактык бөлүмүнүн улук инспектору кармалды. Такталгандай, эсептөө палатасынын инспектору Ат башы районунун 3 айылдык аймагында бюджеттин аткарылышы боюнча аудит жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгын оң тарапка чечүүгө акт түзгөндүгү үчүн Нарын Ат башы районунун айылынын биринин башчысынан 60 000 сом акча каражатын алган. Кармалган инспектор Нарын шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду сотко берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу журналисттерге мамлекет башчынын мурдагы адвокаты өзү билдирди. Анын айтымында, ал акыркы чечимди кабыл ала элек жана Садыр Жапаров андан эл алдында кечирим сурарын күтүүдө. Менин Жапаровду сотко берүүгө жетиштүү негиздерим бар. Бардык фактылар топтолгон. Өзүнүн маегинде Садыр Жапаров мени радикалдык ислам тоонун кызыкчылыгын коргогон деп айтты. Мен анын айткандарына капаланып жатам, деди Акин Токталиев журналисттерге. Ал Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын экс башчысы Рахматулло Ажы Эгембердиевдин баракчасына жарыяланган президенттин өкүлүнүн катышуусундагы сүйлөшүүнү уккандыгын айтып, Садыр Жапаров аны жана Токтомушевди кызматтардан кетирүүгө убада бергендигин көрүнүп тургандыгын билдирди. Панфилов районунда милиция кызматкерлери тоноочулукка шектүүнү кармады. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 11 февралда Кайыңды шаарында саат 14:00 чамасында жашы жетелек 4 бала турган үйгө медициналык бет кап кийген белгисиз адам кирип барган. 11 жаштагы кызды бычак менен коркутуп, акча жана баалуу буюмдар кайда сакталып тургандыгын көрсөтүүнү талап кылган. Бөлмөлөрдүн биринен капчык таап, акчасын алып, из жашырып кеткен. Үйдө балдардын ата-энеси жок болгон. Кылмышка шектүү катары 27 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Тергөө иштери уланууда.
Мигранттар Россияга кайтып кетүү мүмкүнчүлүгүн күтүшүп, маселенин чечилишин күтүп жатышат. Бул тууралуу Кыргызстан Урал ассоциациясынын төрайымы Гүлшан Долонбаева бүгүн онлайн конференция учурунда билдирди. Анын айтымында, өткөн жылы карантинге байланыштуу миңдеген кыргыз жарандары мекенине кайтууга аргасыз болушкан. Бирок алар жакынкы аралыкта алар үчүн жумуш орундары түзүлөт деп күтүшпөйт. Ошондуктан адамдар Россияга кайтып кетүүнү каалашат. Убадалар бул убадалар, бирок адамдар үй бүлөсүн, балдарын багышы керек. Ошондуктан мигранттар Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынан маселени чечүүнү күтүп жатышат. Жумуш берүүчүлөр ансыз деле күтүп жатышат. Алардын Россияда жумуштары бар, деди Гүлшан Долонбаева. Ошол эле учурда ал акча которуулардын көзөмөлүнө коюлган чектөөлөрдү алып салуу маселеси ишкерлер үчүн дагы деле актуалдуу экендигин белгиледи. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү каралууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Өкмөт болгон күч аракетин жумшайт. Чек арада жашаган биздин жарандарыбыздын ар бирин баатыр деп эсептейм. Ошондуктан биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктура жана башка маселелерди карап жатабыз. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү жагы каралып жатат. Жаңы дайындалган Өмүрбек Субаналиев да бир топ сунуштарын даярдоодо. Ал боюнча пикир алмаштык. Жакын арада бул маселелерди чече баштайбыз, дейт премьер-министр.